Урматтуу Сыгат району тургундары, мына райондо 154.340 адам жашайт экен. Ал эми прокуратурада 12 кызматкер иштейт. Көрдүңүздөрбү айырмасын? 12 кызматкер жанагынча нерсеге жетишип иштеп атканда бул аракет. Албетте кемчилдик бар, ротация кылды, ошо тааныш, билиш, коррупциялыклар элементтерин алдын алалы, мыйзамдуулук орносун деген максатта ротация жасадык. Бүгүнкү күндө талап, өзүңүздөр деле угуп атасыздар, маалымат массалык каражаттарынан деле айтып атабыз. Талап түшкөн арызды түшүнүп оку деп атабыз. 10 жолу оку. Жаран эмнени каалап атат, эмне көйгөй бар, түшүнүп алып текшергиле деп. Ошондой эле талапты мына Ички иштер министрлигине коюп, тергөө бөлүмүнө коюп атабыз. Тергөөчүлөрдүн сапатын оңдогула. Мына бүгүн сиздерди карап отуруп, бардыгы ушул прокуратура, милиция, сот, анан айыл өкмөт акимдердин ишинин шалакылыгынан чыгып аткан маселени талкууладык да. Эгерде урматтуу кесиптештер, мына мен өзүм орган өкүлдөрүнө кайрылат элем. Сиздер мындай изденүү менен, аракет менен иштесеңиздер, мына бүгүнкү арыздардын бир 70% болмок эмес. Албетте чечилбеген маселелер бар, ал өзүнчө. Мына бүгүн өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Муну өзүңүздөрдүн иштөө стилди өзгөртүшүңөр керек да. Мисалы үчүн мына жерде милиция жөнүндө айтып атат, жаап жашыруу боюнча айтып атат, уурлуктар боюнча кармадык чыгарып койду деп атат, андай фактылар бар. Мына былтыры мен келгенден баштап прокуратурада отчетто салыштырма дегенди жойдук. Былтыркы жылга салыштырмалуу деген көрсөткүч быйыл болбойт бизде. Анткени бул кылмыштуулук производство эмес, өндүрүш эмес. Былтыркыга жете тургандай. Милиция, ички иштер органдарына талапты койдум, министр мына баштады. Буларда дагы салыштырма деген болбойт. Эми булар пайызды кубалап жасалма жанагындай кылмыштар жасашпайт. Мисалы үчүн шаарда бар, быйыл прокуратурадан көптөгөн кылмыштар козголду. Уурлук боюнча, жасалбаган кылмыштар боюнча эски кодекстердин айынан өздөрү арыз жаздырып, өздөрү тергеп, өздөрү кайра тосмо арыз жазып, ушундай фактылар бул жанагы результатка жетүү максатында. Андан кийин шаарда бир адамды 360 эпизод менен иш козгоп ачат. Күнүгө кылмыш жасады болуп да. Ушундай маселелердин баарын жоюуга бүгүн кодекстерди алмаштырдык, мөөнөттөр коюлду. Бул боюнча катуу талап кылабыз. Бул адамдык эмес, мен сиздерге маалымат берейин. Бизде укуктук статистика деген башкармачылык ачылган. Азыр укук коргоо органдарынын кыбыр эткен аракеттердин бардыгы ошол жерге түшүп турат, компьютер өзү аныктап турат. Кандай иштер болуп атат, эмне үчүн убакыт өтүп атат, бул дагы өзүнүн, мен ойлойм, жакшы бир результатын көрсөтөт деп. Аны эми мына милиция кызматкерлери, жарандар менен чогуу сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Уурлуктарды катуу күрөшүңүздөр керек. Мурун ресидив болгон, мурун камалган, ал дагы сиздердин укук коргоо органдарынын жардамы менен ошол ресидив адамдар. Жаш кезде 1-2 кылмыш кылган, кийин результат үчүн камала берип, азыр результатка жашап калган да. Муну токтотушубуз керек. Ошол адамдарды алып келип 5-6 эпизод ачасыңар, чыныгы кылмыш кылган уурлар талада күлүп коюп жүрөт бизде. Ал жарандарга да минус, мамлекетке эң терс таасир ушулар болуп атат. Ошондон буга урматтуу министрдин орун басары өзгөчө талапты коюп министрлерге, милиция кызматкерлерине өзгөчө карайсыздар деген ойдомун. Мисалы үчүн ушунча болду, биз мисал менен айтышыбыз керек да. Мына Сыгат районунда 22-жылдын 17 мартында Чүй облусунун Сыгат районунун Жарбашы айылынын түштүк тарабында жайгашкан Элтон багбанчылык коомунда Шайдуровго таандык дачалык үйүнөн 65-жылы 20 сентябрда туулган Подгорныйдын зордук зомбулук менен өлтүрүлгөн денеси табылган. Муну милиция кызматкерлери ишти кыскартып жаап койгон, ал өзүн өзү өлтүрдү деп. Бүгүнкү күндө башкы прокуратуранын тергөөчү тарабынан бул иш иликтенип, 3 роодунун кызматкери жетекчилери бүгүн камакта. Ошол эксперт
Судмед эксперт камакта бүгүн. Ал эми Шайдуров камакка алынып өзү атып салгандыгын бүгүн мойнуна алды. Мына көрдүңүздөрбү? Мындай фактылар бизде көп кездешет. Ошондуктан эч качан жасалма кылмышты ачуу боюнча аракет кылбашыңыздар керек. Кылмышты реалдуу ачыңыздар, ачылбайбы анын артынан иштей бериш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө 30%ке чейин ачылат, а бизде 70-80 болуп кетет. А бирок эмне үчүн бизде мыйзамдуулук көп, мыйзам бузуулар көп? Ушундай жасалма отчет, жасалма мамилелерди токтотушубуз керек да. Биз мындай иш аракеттерди да мындан ары улантабыз. Кылмыштуулукту жоюу боюнча жана жасалма кылмыштарды ачпоо боюнча. Экинчиден, урматтуу жыйындын катышуучулары, мына бизге 26 арыз түштү бүгүн. 26 арыз боюнча биз 2 жума убакыт бердим. 2 жума убакытта биздин кызматкерлер чечет. Бирок чечет десе мен жаздым, мага чечет деп ойлобоңуздар. Мыйзам боюнча, мыйзам кандай болсо ошондой чечим кабыл алабыз. Сиздерге маалымат берилет, өзүңүздөрдүн катышууңар менен. Андан кийин Баш прокуратурадан ар бириңиздерге байланышып биз сурайбыз. Арызыңыз текшерилдиби чындап, кандай текшерилди, кандай максатта. Бул боюнча жыйынтык чыгарабыз.